Росгвардия открыла огонь и ранила молодого человека. Assalamu alaikum, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу туугандар. Өзүңөр билесиңер, азыркы учурда Москва шаарыны дегеле Россияда аябай каттуу мигранттарга текшерүү болуп атат туугандар. Өзүңөр көрүп атасыңар, бир аз кысымдар болуп атат. Даже кече күнү туугандар бүт маалымат тармактарынан өзүңөр көрсөңөр керек. Биздин кыргыз мекендешибизге ок атуу болуптур. Ошол жердин окуянын чоо жайын билгендер болсо, же болбосо ушул видеону көрүп аткан туугандары боло турган болсо, бизге байланышка чыгыңыздар. Джубек Бегалиева, здравствуйте. В Хабаровске полицейские стреляли в мигранта, который пытался убежать от силовиков во время проведения рейда. Российские телеграм-каналы сообщают, что иностранный рабочий попытался скрыться от силовиков на машине и в итоге сбил сотрудника ФСБ. Росгвардия открыла огонь и ранила молодого человека. На видео слышны больше десятка выстрелов и крики, а также сработавшие сигнализации машин. Все это произошло на автовокзале. Российские телеграм-каналы пишут, что убегавшим оказался 20-летний гражданин Кыргызстана. Официально Следственное управление по региону не подтверждает эту информацию. По данным силовиков, возбуждено уголовное дело. Бизде юристтер бар туугандар, жана ошондой эле биз өзүнүн колдон келген бардык жардамыбызды беребиз. Жумуш жагынан болобу, же болбосо Кыргызстанга кетиш керек болобу, бүт жагынан жардамыбызды беребиз туугандар. Ушул видеого бир-бирден лайктан басып, каналга катталып туугандар, ушул видеону башка WhatsApp группаларга, WhatsApp статустарга туугандар бөлүшүп коюңуздар. Себепчи болуп, ошол адам бизге связга чыга турган болсо туугандар, биз колдон келген жардамыбызды беребиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Абдишаров YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу оюн сүйүүчүлөр, урматтуу билет алган туугандар, ушул видеого бир-бирден лайктан басып коюңуздар. Менде эң акыркы туугандар 250 билетим калды. Билеттин баасы болгону 1000 гана рубльдан туугандар. Ооматтуу билеттериңен бер ади дегендер, мына туугандар эң ооматтуу акыркы билеттерим калды. Ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар туугандар, видеого бир-бирден лайктан басасыздар дагы. Туугандар, бат-баттан ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, билеттерин алып жетишип калыңыздар туугандар. Менде оюнумда 17 машина туугандар. Эң көп билет алган адамга туугандар бир Матис автоматтык түрдө бесплатно бере турган болом туугандар. Азыркы учурда туугандар менде эң көп билет алган адам 80 штук алды. Туугандар, эгерде сиздер 90 штук же 100 штук ала турган болсоңуздар, машинаны автоматтык түрдө сиздер айтып кетесиздер, алып кетесиздер. Туугандар, бардыгын ачык айкын айтабыз. Ким канча билет алган болсо, көп билет алган туугандар сиздер бизге байланышка чыгып сурап туруңуздар, биз силерге болгондо айтып турабыз. Бул жакта туугандар вертолет. Буюрса кийинки оюндарда вертолет коебуз туугандар. Анан ушул видеого ким лайк баса элек болгон болсо туугандар, 1 секунд убактыңыздар кетет. Бир-бирден лайктан басыңыздар. Кудай буюрса туугандар, оюнубуз 2-3 күнгө калбайт туугандар. Уже 250 гана билетим калды туугандар. Алып жетишип калыңыздар. Ким билет ала элек болгон болсо, бат-баттан туугандар, бул акыркы видео болуп калышы толук мүмкүн. Сиздер финалды көпкө күтпөйсүздөр туугандар. Билеттерден алабыз. 17 машина туугандар, 17 үй бүлө машинали болушат туугандар. Эң главный призде Toyota 55 кузов туугандар. Туугандар, өзүңөр көрүп атасыңар, бул жакта 2003төн туугандар, бизде 2013кө чейинки туугандар. Арасында Матиздердин старт стову бар туугандар. Автомат коробкасы бар. Бардыгы сиздердин кызматыңыздар кыла турган машиналар. Кааласаңыздар машинанын акчасын аласыздар, кааласаңыздар машинанын өзүн алып кетесиздер туугандар. Өзүңүздөрдүн ооматыңыздарды сынап көрүңүздөр туугандар. Эң акыркы майлуу, сүттүү, ооматтуу билеттерден калып туугандар, сиздер алып жетишип калыңыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Финалдан жолугушканча туугандар.